Дагы бир ирет кутмантаңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, жаңыдан гана биздин катарга кошулган көрөрмандарыбыз болсо, кутмантаң каалап кетели. Биз жогоруда сиздерге айтып өткөн эле 3-чү сурообузду узатканбыз, бирок тилекке каршы туура жооптор келбей жатууда. Мына ушуга байланыштуу биз эртеңки чыгарылышыбызда дал ушул оюнду узатабыз. Суроону бир ирет кайталап кетели дагы эсиңиздерге салдырып коелу. Ийне сайсаң илинбейт, чыккан жери билинбейт. Бул эмне болушу мүмкүн? Логикага басым жасайлы. Бул нерсеге сиздерге багыт берип кетели. Күнүмдүк жашоону монсуз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ошол учурда биздин жеңүүчүлөрүбүздү сонун бир белектер күтүп турууда. Андан сырткары бизде өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан кетмен дөбө табигый алма ширеси, андан сырткары Лорис компаниясынан чыккан атыр жыттуу жыпарлар, андан сырткары сертификаты. Окуу жайынын сонун бир мүмкүнчүлүгү бар сертификатта ойнотулууда. Эгерде сиз башка тилде өздөштүрүп үйрөнүүнү кааласаңыз, Skyland окуу жайына келсеңиздер болот. Ошол эле учурда биздин демөөрчүбүз Brand City дүкөнүнөн өзүңүзгө саркеч заманбап кийимдерди алсаңыз болот. Ал эми азыр болсо биздин Куттуу студиябызга кадырлуу коногубуз келген. Аны менен таанышып, маегибизди баштайбыз. Бүгүнкү биздин Куттуу студиябыздын коногу менен тааныштырып өтсөк, Береке курулуш компаниясынын директору Садиков Улукбек агабыз келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Улукбек ага. Кутмандаңыз менен. Таңды кандай болдуңуз? Аябай жакшы. Негизи инсандар таң эрте турганда чай же кофе же жакшы бир ой жүгүртүү менен башташат экен. А сизде кандай башталат? Күнүмдө эле эрте турабыз, анан кофе менен баштайбыз. Ооба. Таңкы көнүгүүгө кандайсыз? Таң көнүгүү мен көбүнчө кечинде көнүгүү жасайм. Анан эртең менен жумушка чачабыз. Анткени спорт сүйүүчүлөрдүн катарында окуйсуз, э? Ооба, буюрса. Ооба, жакшы экен. Жогоруда кесиптешим сизди жалпы көрөрмандарыбыз менен тааныштырып өткөн эле. Береке курулуш компаниясынын жетекчиси деп жаңыртып жатабыз. Көпчүлүк көрөрмандарыбызга туулушу мүмкүн. Экран астына жакыныраак келиңиздер. Жаңы гана батирге кирип, жаңы батирди алууну каалап жаткан болсоңуз, сонун бир мүмкүнчүлүк. Суроолоруңуздар болсо СМС аркылуу жибериңиздер. Дал ушул сиздерден келген суроону көрүүчүбүзгө берип, сиздерге сонун бир маалыматтарды алып берүүгө даярбыз. Негизинен Береке курулуш компаниясынын башка максаты тууралуу кеп калалы. Кеп башталсак болбосу, э? Биздин максатыбыз башка компаниялардай эле өзүбүздүн жеке бизнести өнүктүрүү. Биринчиден. Экинчиден, коркпой эле айтат элем, бул бизнести өнүктүрүү менен өкмөткө дагы, элге дагы кызмат кылуу деп. Анткени биздин өлкө негизинен баягы бюджетибиз салык менен толукталуучу өлкөбүз да. Бизде деген нефть өндүрбөйбүз, же бир машина куруучу ички заводдорубуз жок, же бир кандайдыр ички кен байлык өндүрбөйбүз, негизинен салык менен. Ошон үчүн биз салык төлөгөндө мен ушул ичимен элге кызмат кылып атам деп өзүмө сезип турам да дайымача. Ооба, жакшы экен. Көпчүлүк көрөрмандарыбыз ойлошу мүмкүн экран астында отуруп. Балким дал ушул Береке курулуш компаниясынын үй алсам шарттары кандай болду экен, кандай башка курулуш жайлардан эмнеси менен айырмаланат болду экен депчи. Кандай жеңилдиктер каралган дегенде? Бизде да жеңилдиктер жакшыраак каралган. Бүгүнкү күндө ушул учурда бизде мындай акция деген жүрүп жатат, жеңилдетүү, баасын арзандатуу деп койдук. Андан сырткары жанагы биринчи төлөмдү баягы кардарлардын өз эркине коюп, мүмкүнчүлүгүнө карап ошол акция убагында мындай бир процентти койбостон ушул канчалык мүмкүнчүлүгүнө карап төлөсө деп, шарттарга карап. Андан сырткары биз бүгүн учурдан пайдаланып айта кетейин, чоң мындай белектерди ошол алуучулардын арасында уюштуруп, жаңы жылга өткөрүп турабыз. Башка байге бул автомашина, эгер калуучулар. Оюндун шарты кандай жүрөт? Оюндун шарты ошол бизде алдыңкы квартиранын батирдин баасын 50%-ден жогору төлөгөндөргө баарына ошо катышууга мүмкүнчүлүк беребиз. Ооба, лотерея беребиз. Дал ушул курулуш компанияларды сурап келгенде, ошо жана курулуш материалдары жөнүндө дагы сурап калат да. Кандай курулуш материалдары колдоносуздар, ошол жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Бүгүнкү күндө биз курулуш материалдары негизинен Россия мамлекетинен келет. Бул атайын бул өкмөттүн талабы биз үчүн. Көзөмөлдөөчү органдар бар. Ошол келген товарлардын сертификаты менен ушул Россия мамлекетинен гана келген баягы арматура деп коебуз, ошолорду алынсын деген талап бар. Ошон биз талапты так аткарууга аракет кылып, бүгүнкү күндө ошол Россия мамлекетинен келген товарларды гана алабыз. Сапаты аябай. Бул жердеги жана бетондорду бул атайындуу мамлекеттик стандарт органдары бар. Буларды көзөмөлдөп турушат.
негизинен сапатка көңүл буруп аябай жакшы көңүл буруп турабыз бүгүнкү күндө. Кепилдик 100%га бересиздер, жакшы экен, Эми кепилдик боюнча айтаардан мурун мен бир нерсени айткым келет да. Курулуштун сапаты жөнүндөчү. Бүгүнкү күндө биздин курулуш баягы Союз менен салыштыргым келет да. Союз кезде курулуштар баягы бөлүнүп бетон бир жактан куюлуп келип, анан келип курама түрүндө курулуп үйлөр курулчу да. А бүгүнкү күндө биздин үйлөрдү баягы бүтүн деп коет. Бир курулат, эч кандай бөлүгү жок. Монолит деп коет, ошондой бүтүн курулуп. Бул деген ушул жерден эле билинсе болот, сапаттын өтө жогору экендигинчи. Бул баягы сейсмикалык баягы туруктуулугу дагы өтө жогору үйлөр деп сапаттуулугунан. Экинчиден кепилдик биз мындай ички инвестор катары эсептелебиз. Биз сырткы инвестор эмес, ички инвестор. Биз үйдү батирлерди берип аткан адамдар бул эртең бүрсүнү биздин өзүбүздүн элибиз жашай турган үйлөр, өзүбүздүн досторубуз, өзүбүздүн туугандарыбыз, жакындарыбыз жашай турган үйлөр да. Анан ошолор менен биз дайыма мамиле кылабыз келечекте. Ошолор менен кошо жашайбыз. Анан жашап туруп кантип биз ушул сапатсыз үй курганга эмебиз барат да. Ошон үчүн биз кепилдикти биринчи орунга койгонго аракет кылабыз дайыма. Жакшы экен. Негизинен бүткөн нерсеге сын пикирлер көп болот да өзү негизи. Анын аркасындагы бардык түйшүк көйгөйлөр сыртта калып, көмүскөдө катылып калат. Ошол курулуштун процессинде жүргөн кыйынчылыктар, тоскоолдуктар, көйгөйлөр тууралуу. Өзүбүздүн иш процесстери, өзүбүздүн эместе. Эми чоң жумуш болгондон сөзсүз түрдө көйгөй да көп болот. Чоң болот, чоң көйгөйлөр болот. Анан биздин мына курулуш компанияларда негизги эле көйгөй баягы уруксат берүүчү кагаздарды алууда чоң көйгөй түзүлөт да. Анан ошол кандай тоскоолдуктар болууда? Өзү негизинен чоң бизнес баштаганда чоң каражат сарпталат, чоң түйшүктөр, бут тосуулар болот дегендей. Эми негизги айтып атпайм, негизги эле биздин көйгөйбүз ушул документтештирүү ишинде аябай чоң көйгөй башталат. Анан ошол кээде ушул документтештирүү бүтүрүү мындай жылга да созулуп кетет да. Бул биз ишибизге аябай чоң тоскоолдук болот да. Мен бир нерсе эсиме келип кетти. Жай күнү биздин Өзбекстан мамлекетинен биз ушу коллегаларыбыз келди, досторубуз келип анан эс алууга келишкен экен. Чай үстүндө отуруп сурап калдым да. Сиздерде кандай ушуну документтештирүү десем, аябай бизди таң калтырды. Булар да ошол баягы жергиликтүү бийликтерди башчыларын акимдер деп коет. Аким ушул кайсы инвестор келбесин ошо тосуп алышып, ошо документтештирүүнү өзү баягы срогунда өзү белгилеп, бирөөнү мисалы чакырып, канча күндө бүтөт? 10 күн десе, жок, сага 3 күн ушуну бүтүрүп тапшырасың бул инвесторго. Бул керек бизге деп аябай жеңилдештирип эме кылган экен да. Анан бизге да ушу ойлоп кетем, ушундай жеңилдиктер болсо, биз документтештирүүгө чуркабастан биз курулуштун сапатын карап тездештиргенге аракет кылсак деп ойлоп кетем. Демек, жеке ишкерлерге бүгүнкү күндө дагы мындай жакшы бир мүмкүнчүлүк шарттар түзүлө эле экен да. Эми мен ойлойм да ушул документтештирүүдү толук эле ушул принципке алып бүтүрүп туруп курасын деп бизде мындай жарга такабастан мындай параллелдештирүү, бир этапташтыруу болсо дейм да, ушул курулуш менен кошо кете турган документтештирүү болсо. Бул проект менин билишимче бул жогорку кеңеште да коюлган. Коюлуп бүгүнкү күндө колдонуп билбейм го, бир ушуларды колдоп берсе аябай жеңилдик болмок да. Биз жеңилдик болмок. Мен бир эмени айткым келип кетет, тарыхка кайрылыпчы. Бир 2-3 жыл мурун Султан Ибраимовдун бир юбилейин өткөзгөндө мен ушу тарыхый материалдарга көзүм түшүп калган да. Ошондо бир Папан суу сактагычын кургандагы материалдарды карап отуруп, ушул кишиге аябай таң калгам да. Ушул курулушту башталганда мунун документи бүтпөй калганбы или жакпай калганбы, бул киши өзү башында туруп курулушка уруксат берип жиберген. Анан айтышат, ушул курулуш менен кошо документ да кошо бүткөн депчи. Мен ойлойм, ушундай инсандар көп болсо бизде ушу колдогон деп. Кайсыл жердин жеке жашооңузга кайрылып өтөлү кулуну болосуз? Мен ушул Карасуунун кулуну болом. Эмне түрткү болду сизге да ошол курулуш компаниясын ачып, жалпы журтка ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп, сапаттуу, ыңгайлуу үйлөрдү тартуулайын, алар дагы үйлүү болуп жашашсын дегенге? Эме негизи эле мен өзүм эмнени негизинен мотивация алып, дем күч алып? Жок, мен мотивация негизи эле мен ушул
жаш кезимден бери ушул тармакта, соода тармагында эмгектенем. Мен эч качан да өкмөттүк иште иштеп көргөн эмесмин. Жеке ишкер катары бул себеби мен баягы кээ бир принциптерим ушул тармакка түрттүү дейм да. Мен мындай баягы убакыт графигине түшкөндү аябай жаман көрөм. Өзү эркиндикти сүйгөндү жакшы көрөм. Ошон үчүн мен ушу башынан эле ушул соода тармагына ушул иштесем деп ушул жолду тандагам. Сиздин кол астыңыздагыларчы кандай убакыт, аларга убакыт коесузбу же алар дагы эркин иштешеби? Жок, мен бүгүнкү күндө жумушчуларды ишке алып атканда мен ал жумушчулардын баягы профессионалдык баягы деңгээлине эч көңүл бурбайм. Алардын биринчи баягы адамгерчилигине, убакытка болгон тактыгына, анан бир жоопкерчиликке болгон бир мамилесине карап туруп жумушка алам да. Ал профессионалды үйрөтүп алса болот кийинчи. Анан бүгүнкү күндө мисалы жаштарыбыз 5 жыл окуп диплом алып келип, бирок эч билбей калган жаштарыбыз да кездешет. Аларды мындай практикадан бир 5 жыл окуган билимин 1 жылда берип койсо болот. 1 жылда эле бир жакшы профессионал болуп чыга келишет да. Ошон үчүн мен жумушка алганда биринчи ушул башка сапаттарын эске алам да. Анан өзүм да ушул жумушта иштеген үчүн баягы жаштарды дагы ушул дайым эле ушул бир тармакта иштете бергенде болбойт өз негизичи. Алар да келечекте ушул тажрыйба алыш керек. Алар да келечекте ушул чоң бизнесмен болуп чыгыш керек. Ошондой багытта тарбиялаш керек. Ошары негизи эле жанагы күндөн күнгө өнүгүп жаткан учуру, аны менен катар эле жанагы көрктөндүрүү иштери дагы жолго коюлганда, дал ушул Береке курулуш компаниясы дагы өз салымын кошсо керек. Албетте, шаарда курулуш болгондо биз да ушул шаардын келечегине, шаардын кийинки баягы көркүнө сөзсүз көңүл бурабыз да. Анан мен ушул бүгүнкү күндө айтар элем, шаарды ушул баягы вертикальный өнүгүү эмес мындай, то есть горизонтальный эмес, вертикальный көтөрүлсөк депчи. Муну менен бизге пайдасы биз Кыргызстан өзү болгон 6% жерибиз бар, калган бүт эле тоо 94%. Анан биз ушинтип жайылып эле курулуш кура берсек, бул келечектеги жаштарыбыздын баягы ырыскысын биз Кыргызстан баягы айыл чарба агрардык мамлекетпиз да. Дыйканчылык менен көп көңүл. Ошол суулуу жерлерди бул келечектин ырыскыларын сакташыбыз керек. Баягы жайылбастан биз ошон үчүн биз деле ушул мен баягы өзүмдүн кесиптештериме да айта кетер элем. Шаардын көркүнө көңүл бурсак, айрыкча муну баягы орусча красный линия деп коет, кызыл сызыктан чыкпастан, мен ойлойм келечекте ушул шаарыбыз көрктүү шаар болот. Баягы жолдорубуз кенен, курулуштарыбыз бийик, кооз шаар болот депчи. Ошол бүгүнкү күндө ошол баягы ошол сактасак баардыгы ошол баягы правилаларды, мен ойлойм ушул коозго, шаардын келечегине салымыбызды кошобуз деп ойлойм биз деле. Туура, туулган жердин топурагы алтын дейт. Негизинен шаарда өнүктүрсөк өзүбүздүн келечегибизге кам көргөн болобуз. Мунга өткөрүү ар бирибиздин милдетибиз эмеспи, анысыңарындай. Мен кайрылгым келип турат, бардык нерсенин адамдын дагы негизи ысымына басым жасайбыз да. Эмне себептен Береке деген ысым ыйгарылган курулуш компаниясы? Мунун ар бир нерсенин өзүнүн таржымалы бар деген. Таржымалы болуп түпкү нускасына кайрылсак. Бул Береке деген атты мен өзү негизи жакшы көрөм. Мен буга чейинки да бир канча баягы ассоциация, дыйкан чарба баягы түзүп иштеп көргөндө да аттарын көбүнчө ушул Береке деген ысымды кошуп атап келгем да. Анан бул курулуш компаниянын түзгөндө дагы ушул баягы үй бүлө менен, бир жакындары менен баягы сүйлөшүп отуруп ушул Береке деген атка токтолгонбуз. Себеби бул бизге айтып коет го, рызкыны берилет, рызкы Аллах тарабынан берилет. Бирок ошол рызкыбыз берекелүү болсун деген тилекти көп айтышыбыз керек да. Ошол рызкыбыз берекелүү болсун, тапканыбыз берекелүү болсун деп дайым ушул ниет кылып жүрүп, мага ушул негизинен ушул ат жагат да, ошон үчүн Береке деп ат койгонбуз. Берекелүү болсун дейли. Учурда батирлери бир бөлмөдөн канча бөлмөлүү? Бизде бир бөлмөдөн 3 бөлмөлүү. Ошол 50 квадрат, 70, 100гө чейин. Анан бул сөзсүз түрдө азыркы заманбап курулуш болгондуктан илгерки курулуштардан бир аз айырмасы бөлмөлөрүбүз сөзсүз түрдө кенен. Анан көпчүлүк баягы батир алуучулар келип айтышат, баягы
кичинекейи жок беле дешипчи. Анан айтабыз да, бул деген бул классы жогору, бизде премиум класс деп коюп атабыз азыр. Классы жогору, ошондуктан бөлмөлөр кенен болуш керек, киргенде дагы мындай аврасы жакшы болуш керек деген максатта ушул бир бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү курулуштар жүрүп жатат мүмкүн да. Жакшы экен. Негизи ар бир инсандын өзүнүн тандоосу табит ар түрдүү болот деп коет экен. Кээ бир ушундай чоң бөлмөнү кааласа, Кээ бири кичик бөлмө. деп коюшат экен. Эми элибиздин баягы турмуш шарты ар түрдүү да, социалдык деңгээли ар түрдүү болгондуктан кээ бирлер баягы каражатына карашат, кээ бирлер ошол баягы үйдүн баягы сапатына, баягы өзүнө жарашыктуусуна карашат. Ар кимдин өзү мүмкүнчүлүгүнө карайт дейт. Жеке ишкер катары мындай суроону узаткым келип турат. Негизинен курулуш тармагын жетектеп жаткандан кийин ал бөлмөлөр кандай курулуш керек, алардын жайгашуу шарты кандай болуш керек, бул нерсеге өзүңүз дагы аралашсаңыз керек, негизи. Үйдү чимелеп, чертожун чызганда. Негизинен аралашабыз. Анткени мен ушул үйдү биринчи эле аралашканым баягы үйдүн орношуу тартибине биз көңүл бурганбыз да. Себеби ошол ар бир батирге күндүн нуру сөзсүз тийиш керек. Ушуну эске алыш керек. Түшкө чейин кээ бирлердин түштөн кийин арт жагына тийгенде болуп, ошол орношуусуна да көңүл бурабыз. Маңдайдан да арт түз тараптан тийиш керек. Ошого да көңүл бурабыз. Андан сырткары ошол киргенде да баягы үйдүн шарттары да туура келиш керек. Бүгүнкү күндө биз баягы санузел деп коебуз. 2ден коюлат да. Анткени бир адам сөзсүз түрдө жуунуп эметип атканда экинчи адам күтпөш керек. Ошондой шарттарды карайбыз. Анан баягы сырткы балкондордун да кенендиги, үйдүн бардык шарттарына көңүл бурабыз. Жакшы экен. Негизинен мындай мүмкүнчүлүк сонун экен. Мага шарттары жакты, бөлмөңүздөрдүн чоң болгону да жакты. Айтайын дегеним, сатып алуучулар, балким көрөрмандарыбыз айтышы мүмкүн, бул толук түрдө бүттүрүлүп, ички ремонту дагы ошондой болобу же жанагындай коробка деп коебуз, пустой эле жанагындай бүткөн бойдон. Кандай тапшырасыздар? Эми ушул коробка деген сөзгө кошулбайм, анткени бул коробка жөн эле коробка коюп коюш бул оңой эмес. Биз ошол үйдүн баягы тургусу, анын баягы подъезддерди куруу, андан биз бүгүнкү күндө сапатына көңүл буруп атабыз деп атпайбызбы? Баягы лифттерди дагы бир сапаттуу бүгүн биз Корея мамлекет менен договор түзгөнбүз. Ошол баягы үнсүз лифттер деп коет, үнсүз. Ошондой лифттерди куруу, жаңы лифттерди. Анан кийин бул сырткы фасадтары дагы, сырткы баягы балдары ойночу орундарды өтө чоң иш да. Анан бул коробка деп койгондон алыс болуш керек. Анан ошол үйдүн бул система бар. Бул Кыргызстан боюнча эле ушул бир система да. Үйдүн ошол ички баягы дубалдарын, анын шыбактарын бүт өзүбүз кылып беребиз. Анын ички баягы жасалгаларын ар ким өзүнүн баягы табитине карап өзүлөрү куруп алышат. Жакшы экен. Саламатсыздарбы? Береке компаниясынан үй алсак, квадрат метри канчадан болду экен? Аны ипотекага алсак болот бекен дейт. Ушундай суроону узатышкан экенбиз. Алдын баасын айтып кетейин. Бүгүнкү күндө бизде квадрат метри $490 койгонбуз. Анан эгерде сатып алуучу биз мындай төлөмүн баштап, төлөмдөр менен көбүрөөк төлөйм деген максаты болгон болсо, дагы түшүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар бааларын. Анан экинчиден кандай экинчи сурообузга келген экен. Салам, Ош берем. Бул компания Оштун кайсыл жеринен үй куруп жатат? Сапаты кандай болду экен дейт. Бүгүнкү күндө биз Оштун Калинин көчөдө курулуп жатат. Азыр курулуп жаткан үйүбүз адрес боюнча барсаңыздар таба алат. Жакшы экен. Квартираны ремонт жасап бересиздерби же кандай болот дейт? Эгерде ошол сатып алуучулар биздин убактыбыз жок, бизге ушундай сунуштар түшүп атат. Биз Россия мамлекетинде же бир кандай мамлекеттерде иштейбиз, биздин убактыбыз жок, биз акча каражатын которсок ушундай жардам бере аласыз дегендерге сөзсүз түрдө жардам беребиз. Өзүбүздүн бир атайын түзүлгөн бригадалар бар. Алар менен келип, бир жолу келип, бир келишим түзүп алган болсо, өзүбүз бүт ички ремонтторун өзүбүз жасап берген мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин. Жакшы экен. Кийинки ысымыз билдирүү экен. Саламатсыздарбы? Таңноо программасы конуңуздардан сурап бересиздерби дейт. Жумушка кандай кабыл алат болду экен? Кандай шарттар, талаптар коюлат жумушчуларга дейт?
жумуш издегендерге эми жумуш издегендерге мен баягыда айтпадымбы, эгерде бир экинчи азыр пландаштырып атабыз кийинки объектилерибизге ошол жаңы жумушчуларды кабыл алып, эгер келген болсо ошол ар бир баягы тарапка карата курулуш болсо курулуш тарабына же бир сатуу бөлүмүнө болсо ошол тарапка карап туруп жумушчуларды алабыз. Анан сөзсүз эле түрдө айтпадым, мен биринчи көңүл бурушчу нерсе баягы адамгерчилигине, адамга болгон мамилесине бир карап туруп жумушчуларды алабыз. Жакшы экен. Келиңиздер эми. Дагы бир СМС билдирүү бар экен. Бул жакта келип туруп, госработа мамлекеттик кызматта иштегендерге кандай шарттар түзүлгөн дейт. Атайын иштешесиздерби ушундай мамлекеттик кызматтагыларга мындай ипотека түрүндө же процент түрүндө деген суроолор окшойт. Мамлекеттик ишчилерге өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө каралып атпайбы жана ипотекага эметсин депчи. Анан ипотека жана суроо толук болбой калды. Мен ипотека бизде берилбейт. Ипотека деген бул банк аркылуу берилчү нерсе да. Ипотека өзүнүн акча каражатын бизге төлөп берет. Анан алуучу ошол банкка баягы проценти менен кайра кайтарып берет. Ипотека ошол. Анан мен жумуш ошол алуучуларга кайрылып кетер элем. Ипотека алгандан көрө бизге түз эле келсе, ошо бизде баягы ошол калган сумманы 24 айга бөлүп берип атпайбызбы? Ал деген пайызсыз. Пайыз коюлбайт. Бул банкка пайыз төлөгөндөн көрө анда түз эле бизге келсе, ортомчусу жок эле. Бизге баягы акчада үнөм болот, пайыз да төленбөйт. Түз эле бизге келген оңго андан көрө. Сонун. Демек түз эле сиздерге кайрылып төлөмдөрдү айына бөлүп төлөсө болот. Бөлүп төлөгөн жакшы да. Жакшы экен. Учурда негизинен курулуш үйлөрүнө талап жогору болууда, байма-бай үйлөр курулуп жатат дегене, анын арасында тандоо дагы күч алууда учурда. Бул ишканакы тигинеки мондой экен депчи. Учурда сиздерде дагы бийиктик кабаты боюнча дагы айырмачылык болууда. Ал жаатында айта кетсеңиз, азыр биз бөлмөлөр тууралуу сүйлөшүп эми бийиктик кабаттар боюнча сүйлөшсөк. Эми бийиктик кабат боюнча бүгүнкү күндө көрүп турасыздар, салыштырмалуу мурунку эмелерге караганда бийик деп баратабыз. Бул эми сөзсүз түрдө баягы сейсмикалык эмени эске алынат да. Өтө эле көп курган да мүмкүн эмес. Себеби биз сейсмикалык зонада турган өлкөбүз, ошондуктан керектелүү эле баягы кабатка чейин курабыз. Анан ушул кардарлардын арасында баягы кабат тандоо боюнча дагы аябай баягы суроо туулат да. Анан көбүнчө эле келиши баягы төмөнкү этаждарга кызыга беришет да. Мен бир мисал келтиргим келип кетет да. Африкаларда карасаңыздар, пилдерди, чоң пилдерди кичинекей эле баягы үзүлүп кете тургандай жипке байлап коюшат, ошону да үзө албай тура беришет да. Аны кантип тарбиялаган деп ойлойсуздарбы? Аны бошу жаш кезинде аябай үзүлбөгөн бир баягы темир чынжырга байлап коет дагы. Ал өтө аракет кылып эч качан үзө албайт дагы. Ошол психология калып калат дагы. Кийин чоң болгондо дагы ошол тура берет да ордундачы. Ошентип бизде да ошондой тарбияланганбыз. Союз кезинде баягы суу аст тараптан берилген. Жогорку этаждарга суу жетпей калган. Ана лифт деген курулган эмес. 4-5 этажга жөө чыгышкан. Ошол баягы коркунуч дагы деле калып калган дагы төмөнкү этаждарга чуркай беришет да. Анан азыр деген суу деген баягы үстү тараптан берилет, жогору жактан. Лифттер болот, үнсүз лифттерди коюп атпайбызбы? Бул баягы сыртта көп жашап келген жаштарыбыз сөзсүз түрдө жогору жактан алышат да. Анан сиздерде мында байкасаңыздар, баягы өнүккөн мамлекеттерде үйлөр сатылганда биринчи жогору жактагы этаждар аябай кымбат сатылат, анан батта сатылат. Эң жогорудагылачы. Анан төмөндөгөн сайын баасы да төмөндөйт, анан сатуусу да кыйын болот да. Себеби алар өнүккөн. Демек сиздерде баасы бардыгы бирдей эле же сиздер дагы төмөндөн баштап? Бизде да баасы бирдей эле. Анткени сырттагы жүргөн жаштарыбыз бүгүнкү күндө келип эле мен жогору жактан алабыз дешет да. Анткени 3-4 этажга чейин бул чаңдын баары ошол жерде болот, газдын баары ошол жерде болот. Анан таза аба деген жогору жакта болот. Анан балконго чыксаң да шаар көрүнүп бир. Жакшы экен, ар бир инсан өзүнүн тандоосун табалы деп коебузчу. Убакыт учкан куш экен. Бат эле маегибиздин үстүндө жалпы көрөрмандарыбыздын да сонун бир суроолоруна жооп бердик деген үмүттө. Сизге эркин микрофонду узаталы. Жакшы бир кабыл тилегиңизди, жаштарга болгон насаатыңызды, кеп кеңештериңизди айтып кетсеңиз болот. Мен жаштарга айтып берер элем бүгүнкү күндө. Бизде жаштар бүгүнкү күндө мындай
бир ой таап туруп эле тез байып кеткенге аракет кылган жаштарыбыз аябай көп кездешет да. Мен ушул жаштарга айтып кетер элем, бул бизнестин эң бир баягы ийгиликтүү жолу бул өзүн өзү өнүктүрүү. Мен жаштарга айтып кетем, өзүңөргө кошкон салымыңар эч качан калбайт. Бул сөзсүз түрдө баягы ийгилик алып келет. Анан дагы бир ийгиликке жетүүнүн бир сырын айтып кетким келип кетет ушу жаштарга. Орусча айтканда работа больше необходимого деп коет. Бул баягы талап кылынган жумуштан бир аз көбүрөөк жумуш деп коет да. Бул сен баягы мамлекеттик иште иштейсиңби же бир өзүң жеке ишкерсиңби, ошол баягы талап кылынган жумуштан бир аз жумуш кошо кылып коюу бул сөзсүз түрдө ийгиликке жеткирет да. Бул бүгүнкү эле табылган эмес, бул жүздөгөн жылдар мурун ойлоп табылган бул сыр да. Ошону мен жаштарга айтар элем, бул тез байып кетүү эмес, бул этап менен бул бардыгын акырындык менен ийгиликке жетүү бул баягы өтө чоң ийгилик деп. Рахмат, убактыңызды бөлүп, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, сиздерге да рахмат, тынч болуңуздар. Ардактуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү студиянын коногу менен дагы бир тааныштырып өтөлү. Береке курулуш компаниясынын директору Садиков Улукбек агабыз болду. Сизге дагы ийгиликтерди каалайлы. Рахмат, тынч болуңуздар, жакшылыкта Ал эми көрүшөлү. бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эртеңки күнү дал ушул сааттарда Түз эфирде Таң нуру программасы менен биз менен бирге тосууга чакырабыз. Кызматыңыздарда мен Бегим Аяшымова жана кесиптешим Жолдубай Рустамбай уулу болду. Эртеңки эфирге чейин саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.